Салам достор, бүгүн сиздер менен жөнөкөй гана сабизден даярдалуучу мына ушундай даамдуу кооз капкейк жасоону үйрөнөбүз. Эгерде менин каналымда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып, каналыма катталууну унутпаңыздар. Сиздердин колдооңуздар каналдын өнүгүү үчүн дагы да болсо салым кошот. Анда эмесе, бисмилля деп 2 даана жумурткабызга 100 грамм сахарыбызды кошуп, экөөсүн винчиктин жардамы аркылуу жакшылап аралаштырабыз. Андан соң 100 мл өсүмдүк майыбызды куябыз. Өсүмдүк майы деген жөнөкөй эле күн карама майы, көпчүлүктүн суроосу боюнча айтып койдум. Андан удай эле 150 мл сүтүбүздү куябыз. Менде бир чыны болду. Сиздер да ушул өлчөмдө куйсаңыздар болот. Эгерде кааласаңыздар, даана кылып өлчөп анан куйсаңыздар да болот. Андан соң мейизибизди салабыз. Мейиздин ордуна кадимки эле жаңгакты же болбосо өзүңүздөргө жаккан башка нерсе кошсоңуздар да болот. Шоколад кошсоңуздар болот. Мен аз өлчөмдө жасадым бул капкейктерди. Эгерде үй бүлөңүздөрдө көп киши болсоңуздар, бардык азыктарды 2 эсе көбөйтүп кошсоңуздар болот. Бир даана сабизибизди кыргычтан өткөрүп, мына ушинтип кошуп алабыз. Андан соң 200 грамм унубузду электен өткөрүп, аз-аздан кошобуз. Бышырыктарды бышыруудан мурда унду сөзсүз түрдө электен өткөрүп алыңыздар. Анткени ун электен өткөндөн кийин бышырыктарыңыздын дагы да көтөрүлүп, жакшы бышуусуна өбөлгө түзөт. Мына ушинтип ундарыбыздын бөлтөктөрү калбай тургандай кылып жакшылап аралаштырабыз. Un менен уда 1 аш кашык разрыхлитель кошконду дагы унутпаңыздар. Мына видеодо көрүп турганыңыздай ушундай масса болуусу керек, өтө коюу эмес жана өтө суюк эмес. Эми бул массабызды ушундай формаларыбызга салып алабыз. Менде одноразовый эле формалар кагаздан жасалган, ушуларга бышырып алдым. Эми капкейктерди духовкаңыздын күчтүүлүгүнө жараша 30-35 мүнөт бышырып алсаңыз болот. Мына ушундай жакшы көтөрүлгөн, ичи да жумшак, сочный, сонун капкейктер даяр болду. Муну крем кошпой эле өзүн дагы жесеңиздер аябай даамдуу. Балдарыңыздар дагы отказ кылбай жеп ала тургандай капкейктер болот. Мен ушундай крем менен кооздоп алдым капкейктерди. Эгер сиздерге башка крем жакса, өзүңүздөргө жаккан крем менен каалагандай кылып кооздосоңуздар болот. Менде бул крем кадимки эле айрандан жасалган крем. Мындайча айтканда крем-чиз деп койсо дагы болот. Творожный сырдан жасалган. Эгерде кааласаңыздар, видеосу бар. Мен ссылкасын описанияда калтырам. Сөзсүз түрдө кирип, үйрөнүп алыңыздар. Даамы боюнча творогко окшогон аябай сонун крем. Капкейктерге дагы өтө жакшы сонун болот. Мына капкейктерибиз даяр болду. Конок тоссоңуз дагы сизди уят кылбай тургандай дасторконуңуздун көркүн аччу сонун капкейктер болот. Өзүңүздүн фантазияңыздарга жараша кооздосоңуздар болот. Көрүүңүздөр үчүн чоң рахмат. Лайк жана комментарий калтырганды унутпаңыздар.